Совсем ты замерз, парень. Иди погрейся. Мы тут без тебя управимся. Иди. Баарыбыз Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналар повестин мектептен эле окуп билебиз. Анда чыгарма жаңы башталганда Инкамал апайдын география сабагында окуучуларга Цейлон аралы тууралуу кызыктарды айтып бергени жалпыбыздын эле эсибизде болсо керек. Анда окуучулар ысык аралдагы экзотикалык жаныбарларды көрүүнү кыялданып эмеспи? Султан, обезьяну видим, да? Видел, и слона. Эх, счастливый ты. Мектеп жашындагы көпчүлүк кыргыз балдары дүйнөдө Цейлон, учурдагы аталышы Шри-Ланка аттуу арал бар экенин, ал жараткандын мээрими түшкөн, жайгышы бирдей жапжашыл, берекелүү, керемет жер экенин эрте келген турналар повестин окуп жатып билет эмеспи? Таластын кычыраган кышынан, согуш жылдарындагы кыйынчылыктардан тажаган Султанмуратка ал арал бейиштей эле элес берет. Ошол бейиштей аралды көрүп, учук кайры чексиз Инд океаны менен таанышуу бакыты, Суперинфо гезити менен көп жылдан бери жемиштүү кызматташып келе жаткан алып баруучу Эрмек Нурбаевке, дайыма шайыр жүргөн Нурзат Токтосуновага, репорчысы Добырга, өзгөчө үнү бар Каныкейге жана Супер сулуу 2010 сынагынын жеңүүчүсү Орункүл Шабралиевага буйруп, ысымы аталган инсандар экзотикалык ысык өлкөдө толтура кызыктарга күбө болуп келишти. Бул сапар туурасында толук баянды өз ооздорунан, өзлөрүнүн баяндоосунда назарыңыздарга коебуз. Salam Superinfo. Salam Kyrgyzstan. Salam Kyrgyzstan. Superinfo. Super gezit bol, super info bol, super gezit menen aldıda bol bol, super info'dan gana tavasın, super menen mezgilden kalbaysın, mezgil ödö zaman özgörödü vakit alıkbayt oku göbürök, oşundo gana sen aldıda bolossun, öz kolunda sen tura joldosun, bizde tanda biz seni tandaybız, birge çoğu biz artta kalbaybız, talantın var ve örgöçe var önür anda emne turasın, biz menen bol bir özüngö jol kıl eline, kızmat beri gözдөй жылы beline ber kuva, super info dayıma bol kavar. Ошентип бирөөлөр айткандай өмүрүбүздө биринчи жолу учуп баратабыз. Биринчи жолу карачы могу жерден суунун башы айланып түшөм деп коркутуп мына айтпадым беле суу ушундай болгондо. Каныкей. Мен такыр эле уктап барды. Мен уктабай бардым десем калп болуп калмак экен кабай. Могу дер өлө коз экен карачы. Эле жакта да. Уктап бардым, уктап келдим. Кечке чактан сен кечке уктадың сен. Биз азыр Шаржа шаарындагы аэропортто отурабыз. 4 саат учуп келдик. Каныкей уктап келди, азыр дагы эле уктап атат. Эми дагы 4 саат учат экенбиз. Жүдөдүк аябай. Уйкубуз келип атат. Эптеп жетсек, анан эртеңден баштап таптакыр сонун жаркын маанайда көрөсүңөр. Бул биздин гид. Эки жакты көргөзүп, бардыгын түшүндүрүп берүүчү, орусча сүйлөгөн гид экен, өзү Орусияда окуптур. Жакында үйлөнөм деп аябай мындай тынчсызданып жүрдү. Анысына да койбой биз күлүп, аны аябай бир тамашага салдык. Аябай жин келди. Анан көргөн сайын буту калтырайт. Нерв болуп. Анан баары эле жетип эле карасаңар, тиги номерлерди көрүп эле, эсибиз эле өзгөчө бассейн Добырга аябай жакты болуш керек, Сен номерге барбай эле бассейнге чыккансаң керек. Бассейнде эле жүрдүк биз деген күнүбүздү ушул эс алынып өткөрүп атат, силер уктап эле жаттыңар. Каныкей айрыкча, уктап эле жаттык. Эден Resort отели, бул болсо коктейль бар экен. Көрүнүп тургандай кечкисин өзүнүн жумушун баштайт. Азыр бүгүнкү күнүбүз эс алуу жана ушул отель менен таанышуу менен өттү. Инд океанын аябай жакшынакай көрүнүшү, ошондой эле эс алуучулар, пальма,
экзотикалык өлкө деп айтууга негиз болгон нерсенин баарын ушул жерден тапсак болот. Албетте биз кубанычтабыз, эс алып атабыз. Бүгүн чарчаганыбызга, жол жүрүп чарчаганыбызга карабай, океанга түшкөнгө да, бассейнге түшкөнгө да жетиштик. Биз менен чогуу келген жылдыздардын баарынын маанайы жакшы. Азыр ар биринен сурап көрөбүз маанайларын. Бул күн биздин биринчи күнүбүз. Аябай сонун маанайда эс алып атабыз. Баарыбыз бүгүн келгенден кийин эле баарыбыз баягы тойбой бүт ушундай бассейндерге бул жерден кичине өтсөк, океан бар экен, ал жакка барып түшөбүз. Тук-тук деген сонун мопеддер бар экен, таксилер, ал жакка түшүп, шаарды кыдырып кичине болсо дагы отелдин ичин айланып, аябай сонун күн өткөрүп атабыз. Ошондуктан баягы тойбогондуктан баарыбыз оңой менен жолго албай, азыр эле кичине жолугуп баштадык окшойт. Эртеден кечке бири-бирибизден сурап, каякта жүрөсүңөр, бирөөсү массажда жүрсө, бирөөсү аркы бассейнде, бирөөсү океанда, бирөөсү тиги столовыйда дегендей. Бардыгы сонун укмуш. Биринчи эле күн ушундай болуп атса, дагы бир алдыбызда 6 күндөйүбүз бар. Ошол 6 күндө болгон күчүбүз менен эс алабыз деген ойдомун. Отель абдан кооз экен. Тамактары биздикинен өзгөчөлөнүп турат экен. Көп нерсесин тамагына жаңы көнүп атак. Көп кызык сюрприздердин баары алдыда. Буйруса күбө болосуздар. Азыр биз артта 3 кыздын жарышуусун көрмөкчүбүз. Бул жердеги жашообуз мындан да кызыгыраак, шайырдуураак болсун деп, үчөө азыр сууга киришти. Мен ушулардын чабактарын, чалкат чабактарын комментарий кылып турмакчымын. Өзүбүздүн сүрөтчүбүз дагы бар. Сулуулар, даярдангыла. 1 2 3 дегенде. 1 2 3. Бу. Сул, бул узун да, мына басып барды, мына айттым эле. Мындай окурасың. Орынгүл бол. Енот укмушсуз экен. Мен енотко окшоштурдум, менин узат эже. Мынтип сүзгөндөрчү, мынтип. Мынтип сүзөт экен, мен карасаң. Ай, Азамат, каныкей, Азаматсың. Бирок жакты узат эже мени. Албетте мунун баары тамаша, биз бирибизди ушинтип көңүлүбүздү көтөрөбүз. Ар бирибизге ат коюп алганбыз. Ошондуктан дагы бир жолу сонун оюн көргөзгөнүңүздөргө рахмат. Биздин тамагыбыз мага аябай жакты. 2 тарелка жейсиң, бирок билинбейт, мындай сиңип кетет да. Мына мен семирип кеттим, көрдүңбү? Ооба, Каныкей 3 килограмм кошто. Негизи баардык эс алуудагы, саякаттагы эң эле бир жакшы убакыт учуру окшойт да, бул тамактануу учуру. Болгондо дагы бул жерде тамактын абдан көп түрү бар экен. Каалашыңча алат экенсиң, каалашыңча жейт экенсиң, мисалы үчүн добурга окшоп. Карасаңарды. Баш айлангандан баарын салып алдым деп атат, албетте багы. Жок, эч ким көп алган жок, ар бири өзүнө жараша, себеби ысырапчылык болбошун каалайбыз. Мындай карап көрсөң, бизде эт, майга көнүп калганбызга, камыр, чөптөр, бирок ошол эле учурда абдан даамдуу экен да. Тегерегибизди карап көрсөк, аябай бир романтикалуу кечеде отургандай эле болуп атабыз. Бул жакта бассейндин жанында, эки жагыбыз тең суу, артыбызда дагы көп коноктор бар экен. Негизи дүйнөнүн бардык бурчунан келет экен, Кытайлардан баштап. Азыр эле Шайста эже менен сүйлөшүп аттык элек. Хайнянга барбай бул жакка келишет экен депчи. Анан негизи италиялыктар, америкалыктар негизи ар бир улуттун өкүлдөрүн бул жерден көрсөң болот экен. Бүгүн эртеден бери бассейнге түштүк, океанга түштүк. Аябай сонун эс алдык, уктадык, тамак жедик, 3 маал ушундай тамак
эгер биз барганда мындай беттерибиз бултуюп, мисибиз мис болуп калса таң калбагыла. Тамагыңар таттуу болсун. Анан аябай жакшы жери Цейлон чайын ичип атабыз. Сүт менен карагылачы. Мындай бизче айтканда бадотто эле экен да. Нурзатчы Цейлон чай менен бизнес кылгантат, алдын ала кичине реклама кылып атат. Аябай берекелүү. Нурзат айтмакчы. Камера мени карады эле добур тамак жей баштады. Кудай буйрса. Кол келип. Эки колдо, бир колдо эле жейле. Ошол буйрса тамагы жаман эмес, жакшы эле. Мындай эс алууну баардык кыргызстандыктарга каалайбыз. Каалаган нерсең бир 30-40 тамак бар экен, ошонун ичинен өзүң каалаганды жейсиң да. Чын эле биз барган аралда уйга сыйынышпайт экен. Алар Буддага эле сыйынышат экен. Анан Аллах, Кудайга шүкүр. Анан таттуулар бул баягы мен өзүм анча жебегендиктен кээде ооз тиген дагы жокмун, бирок кыздар жыргашты. Таттуу жегендер түрү жешти. Биринчи сары өткөрдү ошол жакта. Бирок ошол кызык жери могу кичинекей банандарды биз Таиландка барганда укканбыз да, эми буларды атайын малга берген келе депчи. Биз банан көрсөк эле жей беребиз го, алар да мындай бөлүнөт экен да, анан буларды эмнеге алышпайт, эмнеге мынча, муну эмнеге пилге бересиңер десек, бул атайын малга берген банан, муну бизде жешпейт деле деп коюшту да. Бүт жерде эркектер иштейт экен баса. Анан кийин күндө отелден 5 жолу көрсөң, бир эле адам 5 жолу учураша берет. Анан якында өзү көнүп калып, биринчи учурашып баштадык да. Аябай вежливый болушат экен. Акырында мен популярный болуп, мен менен иштеп жүрүш окшойт. Тиги тамак жегени барган аябай мага сарсан болсо керек тамак жебей калат деп. Сейчас сүйүнөй жокөбүз отура калдык да Wi-Fi жерге. Акырында ошентип баштады. Бир Россиядан келген окшойт, бир ай отуруп. Представь, мени байкабай эки японка отуруп алып, мен столума кетпей атышат деп коет бизди. А мен сүйүнөй жеге унчукпай турсаңыз дальше угалды. Орусча билебиз десек, анан кийин уялып өзү туруп кетип кайра. Эки японка дейт. Башында келгенде таң калдым, неге биздикинин көлдөгүдөй киши көп эмес, мындай Чебашки деген жерлер жок да сатуучулар. Анан кийин эч ким жоктой көрүнө берди, көрсөм мен ойлоп жүрдүм, балким башка пляжында ошондой киши көп болуш керек депчи. Көрсө ушунун астында ошо отелдин эле көбүнчө элдер эле түшөт окшойт да. Көбүлөр бассейнге, калуучулар океанга келип. Добру бул музыканттардын арасынан чыккан жок. Булар деген аябай универсал музыканттар экен, чынында. Бир күнү диджей болуп кетет экен, бир күн баары отуруп алып токтошуп ырдай ишет экен. Экинчи күнү дагы бирдеке сыңгырайт. Мага аябай жакшты. Булардын атын азыр эсте албай атам. Визиткасы бар болчу, группасынын аты. Визиткасын берген Кыргызстанга чакырабыз, эгер макул болушса. Бүт жерде живой музыка экен да, почему-то. Бүт хит, дүйнөлүк хиттердин баарын ырдашат экен. Тук-тук. Ошол эң жакты мага. Мен ушундай машина айдайт элем. Ооба, сага жарашмак. Биз азыр жыргап эле бир жакка баратабыз, өзүбүз деле билбейбиз. Канке сен билесиңби каяка атасын? Жок, мен енотмун да, билбейм. Бизден енот таанышып алыңыздар. Енот. Мен да енот деп турмун го. Енот. Бул жагымда көгүчкөн. Саламатсызбы? Кечиресиз, просто өзүм өрдөк болсом эле элдердин баарын. Баарыңарга көңүлдүү маанай, биз жыргап атабыз. Мына бул образда. Бул азыр учат. Арттагылар кумурскалар ар дайым эле иштеп эле жүрүшөт. Биз болсо шаарга чыктык, жыргап шаарды эки жакты карап атабыз. Күн абдан ысык, 30 даража ысык болуп атат. Баарыбыз атайын Суперинфонун футболкаларын кийип алдык. Бизге серүүн болуп атат.
Кудай буйрса. Анан азыр шаарга чыгабыз дагы тук-тук деген автоунаа бар экен. Ошого отуруп алып, бир жакка барып, албетте мына албетте айымдар магазинге баргысы келип атат, дүкөндөргө. Эркектер крокодилдерге баргысы келип атат. Биз ал крокодилдердин терилерин магазинден эле алабыз деп ойлоп атабыз. Алдыдагы машинанын атын тук-тук деп коюшат экен. Бул баягы илгери бул жака чет элдиктер келгенде мындай тыкылдатып, тук-тук деп тыкылдатып койгондуктан чыккан болуш керек деп ойлоп атабыз. Анан ойлоп атабыз деп элдерди кошуп койгондо өзүм эле да. Анан 02 Кызыл аскерге барбайт белеңер. Бул жерде мисалы башка өлкөлөрдө ар бир шаардын, ар бир өлкөнүн өзүнүн унаалары болот экен. Таиландда, ошо Бангкокто көп мотоциклдар болсо, Кытайда, ал эми бул жерде башка мындай люлькалары менен, кабинкалары менен болот экен. Ушул нерселер абдан көп экен. Анан май дагы арзан окшойт. Себеби биз азыр түшүп бараткан машинени биз аябай арзанга жалдадык. Негизи биринчи 10 эсе кымбат айткан болчу да. Анан макулдап эле ага деле кетип баратканбыз. Анан Эрмек Турбаев билесиңер да, красавчик, ал болсо барып туруп 10 эсе арзанын таап келип тур. Анан арзандын шарпасы татыбайбы, аны бир аздан кийин көрөбүз. Андан сырткары тегерек четибиздин баары пальмалар, мындай карараак кишилер, бирок баардыгы ооба баягы териси бизге окшошпогону менен жан дүйнөлөрү бизге аябай окшош экен. Анан баары эле ушунчалык сабырдуу болушат экен. Көчө чын эле биздин баягы баардыгы бир нерсени байкадык. Бассак, турсак дагы, тамакка бартсак дагы, кайсыл жерде барбайлы аябай бизди мындай саламатсызбы, кутман таңыңыз менен деп эле күлүп эле, жылмайып эле ушинтип турушат экен. Анан азырынча жылыбыз келе элек. Себеби мындай кээде маанайың жок болсо, сага жыргап күлүп атса да бир аз башкача болот го. Жолдор да ички экен, биздин машиналар батмак эмес. Алдыда замокко келтабыз. Бул жерде 3 күндөн бери эле Орунгүлдүн абдан маанайы дагы жакшы, себеби топ фотосессия дагы Орунгүлдү, бул жердеги бардык мырзалардын ойлору дагы мындай көңүл бөлүшүп, аябай жашынакай баары жылмайышып, анан топ ойноп атып, тобу зыргып кетсе дагы кыздардын баары колун сунса Орунгүлгө ыргытышып ушинтип атат. Ошондуктан мен сизди жаман көрөм, Орунгүлдү. Орунгүл, сиз көз айнеңизди алып туруп бир аз интервью берип койбойсузбу? Маанайыңыз жакшы? Маанай абдан сонун, абдан кызык, бардыгы өзүңүз көрүп аткандай. Биздин арабызда дагы бир ууру пайда болду. Ал аты Каныкей. Эгер бир деле нерселерге жоголуп кетсе, менден көрбөгүлө. Түз эле ошол жака карасаңар болот. Биз азыр дагы бир бейиштин бурчундай, төрүндөй жерге келдик. Караңыздарчы, өзү ушул чоң суу экен. Суунун тегерегинде, суунун ар жагына өтсөңөр бир башкача мындай жаныбарлар бар деп айтышты. Анан кооз гүлдөр бар деп айтышты. Мынакей карагылачы, дарактар өзгөчө. Ухты. Өзүм оозум ачылып калды. Бентота деген суу. Дайра сыяктуу экен. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Can you say I love Kyrgyzstan? Sri Lanka, I'm Sri Lanka, Water Sports Center. Кечиресиз, кармабай деле айтсаңыз болмок. Рахмат. Эмесе биздеги ушул жерде дүйнөнүн бүт бардык жерлеринен келишет экен адамдар. Абдан көп улуттарды көрсөң болот экен. Ар бири абдан кызыктуу экен. Биз ушунчалык мына тетигил жакта карасаңыздар, океандын рак жеринде океандагы толкундар. Ушунчалык бийик толкундарды мен кинодон эле көргөн болчумун да. Ал эми азыр болсо биздин менеджерибиз Эрмек Нурбаев, ал аябай жакшы бирөөлөр менен сүйлөшөт экен, бирөөлөр менен мыкты эсептешет экен. Анан азыр дагы бизге кайыкты сүйлөшүп жаткан учуру. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алдыгы сиздин кулагыңыздагы гүлдөрчү эми Таиландда башкача маанини билдирет, сиз билчү белеңиз?
Билбейт экен, бирок Таиландда эмеспиз да биринчиден. Просто Таиландтан келген балдар сизге кызыгып кетеби деп коркуп кеттим да. Жок, Кудай сактасын, добур бар да. Айтканым эме да. Чыныгы эркек мырзалар биякта ушундай гүл таган болот экен да. Ооба. Анда тегере крокодилди көрөрдү. Крокодилдер сиздин ушул гүлүңүздү көрүп анан кичине жебей калат болуш керек. Кыздар турбай деп коет да. Ооба. Негизи маанайыңыз жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сага ушул жактын баарынан эмнеси жакты? Ушул жактын баарынан ушул жактын баары жакты. Ушул жак жакты деп. Ооба. Добрый мырза, саламатсызбы? Сиздин эмне гүлүңүз жок? Кайсыл гүлүм? Эрмектикиндей. Гүлбү? Мен эме эле байкадым. Эми тагам го. Сен аябай биз келгенден бери эле баардык жакта жүрүп, баары менен таанышып, ушундай бир көңүлдүү жүрүп атасыз да. Негизи эле маанайыңыз менен бөлүшүп коюңузчу, кыргызстандыктар менен. Негизи эле маанай менен бөлүшсөм, аябай сонун күндөр өтүп атат, насыщенный күндөр десек болот. Анткени ар бир убакытты, ар бир мүнөттү жашаганга аракет кылып атабыз. Мындай мүмкүнчүлүк ар бирибизге эле, анан ар бир убакытта эле бериле бербейт деп ойлойм. Ошондуктан болгон күчүбүз менен эс алыш керек биз деп ойлойм. Баарыбызга ошондой совет. Баарыбызга ушундай кеңеш. Мен сизге ыраазычылык билдирем. Келгиле, түшө берсеңиздер болот. Бентотта дарыясындабыз, Шри-Ланкада. Кудай буйрса, азыр бияктын жигиттери айткан боюнча крокодилдерди көргөнү бартабыз, Кудай буйрса. Эми билбейм, биз үчүн абдан эле кызыктуу болот. Анан бул жерде биздин кыздар азыр сиздер үчүн сонун уурдап беребиз дейт. Сөзү Нурзат Токтосунованыкы, обону Шаиса Шатманованыкы жана местный бул жерде досубуз бар, Мухаммед деген поп-сингер, звезда экен да, кыскасы буйрса. Певец экен, ырчы экен. Келиңиздер, анда эмесе жаңырдын бет ачары баштадык. Байкуш уялып кетти, эмне дейсиң? Эми достор, Бентотта дарыясында сиздер үчүн, биз үчүн, баарыбыз үчүн 4 сап ырын Каныкей аттуу ырчы ырдап берем дейт, урматтуулар. Тосуңуздар. Курчактарга барам, кумарымды жаза. Курчактарга барам, кумарымды жаза. Урматтуулар, Каныкейди көрдүк, кумарын ушундай дарыялардан жазат экен. Анан крокодил көргөнү бардык. Мына. Урматтуулар, эң апасты жердебиз. Өзүңөр байкандай шаңдуу компаниябыз тынчтанып калды. Себеп дегенде добур азыр крокодил кармайт. Урматтуулар, өз колум менен кармайм дейт. Колум менен кармай албасам, оозум менен кармайм дейт добур. Урматтуулар, накей, чыныгы кыргыз бала, патриот деп ушундай айтса болот. Урматтуулар, акырын отуралы, силер да акырын отурула макулбу? Жаныңарда компанияңар акырын окула. Шугай. Это он зевает. Бул жатат, карасаң. Билесиңерби кыздар? Эшикке чыксаң эле жатат да кой, эшиктин алдында бирөө. Коркпой жашай беришет экен, жанында. Үйүн жанында жатат экен. Добур. Крокодил аябай килтейгенке, мен аны мынтип кучактап кармадым дагы деп койдум. Тамаша, крокодил кичинекей экен мындай. Жүрөк согот да. Мына карап отуруп.
крокодилдерди көрдүк. Кичинекей крокодилдерди колго кармап сүрөткө түшсө болот экен. Баарыбыз түштүк. Мен корктум, кармаган жокмун. Өзүңүздөр көргөндөй, тияктан биз кескелдирикти көрүп атак, чоңун. Бизге абдан кызыктуу болуп атат. Биз азыр дарыяда баратак. Өзүңүздөр көргөндөй, Шри-Ланкада эң жакшы специялар бар экен. Ошол жакты көргөнү баратак. Биякта мынакей банан өсөт экен, жана кокостор өсөт экен. Биз специяга келдик. Берде чай деп жазылып турат. Специяды атайын өстүрүшөт экен. Биз азыр бөтөнчө бир ажайып бактарга келдик. Ушул бактарда ар бир кичинекей кезинен баштап өстүрүлөт экен. Өсүмдүктөр ошол эле ананастар, билбейм, чайдын түрлөрү. Мына бул жерде жеген ананастын көрүп турасыздар, кичинекей өсүп жаткан учур экен. Ал эми бул болсо май экен, сандал деп айтты. Ушул бактан атайын алынат экен. Ал эми беттеги меңдерге, чоң-чоң калдарга жакшылап тазалап жуунгандан кийин, майды сүйкөп 2 ай сүйкөгөндөн кийин эч кандай бир шрамдар да калбайт дейт. Анан бардыгы жакшы бат эле айыгып кетиши мүмкүн экен. Сизге чоң рахмат. We are from Kyrgyzstan. Mother language, Russian? Our language is Kyrgyz and Russian. Also we speak English and Turkish. Very good. Thank you. Your hand. May I a little bit apply? Madam, madam, hello. Пойдем. Карап турсаңар болот. Эртең канекей 20 жашта болуп калат экен. Мен орусчаны которуп мына аябай. Беттеги чын эле билет экен. Беттеги сызыктарды бүт билет экен. Кандай туура кылыш керек экен. Болду эми? Учкашкандай түшө качпа. Жыт аябай сонун. Бул балким канекейди мындан ары башы такыр оорубай калышы мүмкүн. 20-25 pots get fresh. We make a vanilla extract, no essence. Essence is chemical. That one extract. Ничего себе. Неме экен? Ванила. Это ванила, да? Уксус натуральный. Ванильный, да? Ванильный уксус натуральный. Чыгат экен, да? Көп чайлардын бирикмесинен кана берсеңиз? Бисмиллахиррахманиррахим. Мунун ичинде чөптүн түрлөрү бар экен. Бирок кант кошпоптур. Атайын. Жыт аябай башкача экен. Шоколад жыттанат экен. Аралашма бияка ваниль да кошуптур. Бисмиллахиррахманиррахим. Кант бар да экен. Аябай даамдуу болот экен. Ванильный чай, сахар жок болсо да аябай таттуу экен. Жана көп пайдасы бар экен абдан. Дорогие друзья, мы находимся в Шри-Ланке. Прекрасный чай, прекрасное настроение, бар сонун. Гүлдөр уктайт шүйдүрүмдү жамынып, гүлдөр уктайт чолпон жылдыз тагынып демекчи, гүлдөрдүн таарынын чактары дагы болот экен. Азыр мына ушул жердеги бир гүлдүн таарынганын көрүп алып, баарыбыз таң калып жаткан учурубуз. Мына өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, камера менен жакыныраак. Жалбырак турат, кадимкидей эле жалбырак турат. Ошол жалбыракка мынтип тийип койсоң, мына жатып калат экен. Таарынат экен мына. Ой, тим эле жыйрылып, таарынып жатып калышат экен. Абдан кызык. Биринчи жолу көрүшүм. Супер гезит бул, супер инфо бул, супер гезит менен алдыда бол. Супер инфодон гана табасың, супер менен мезгилден калбайсың. Мезгил өтөт, заман өзгөрөт, убакыт алыкпайт, окуу көбүрөөк, ошондо гана сен алдыда болосуң. Өз колуңда сен туура жолдосуң. Бизди танда, биз сени тандайбыз, бирге чогуу биз артта калбайбыз. Талантың барбы, өргөчө бар өнөр, анда эмне турасың биз менен. Деме таштары кымбат экен аябай. Ооба. Бирок ошол таза ташпы дагы билбейт экенсиң да. Себеби мен бул жакта бриллианттын баасын билгендиктен, ал жактын бриллианты мага аябай эле арзан келди да. Ооба. Кыздын көзү кызылда. Иногда вам хочется такой камень в вашу Буларды көрүп көзүңүзгө качкыңыз келбей атат. 3650 $3650 экен. Кулондун өзү эле
цепочкасы ак алтындан. Ал башкача бакен. Жакшы көрүнөт экен, дизайны жакшы экен. Иншаллах. Алып беребиз. $5000 баалары, $10,000. Бири колия алайын десең $9000 ушундай экен да. Анан шакектери деле $200 башталат экен. Анан булардын баары асыл таштар деп айтышты. Анан баягы документин көргөндө деле аны карап, тилин билбегенден кийин бул негизи биздин өлкөдө ушул бриллиант деп эсептелет деп койсо анан жүрөлү. Ошон үчүн билбегендиктен бир аз көп бир нерсе алганга мүмкүнчүлүк болбоду да. Жок, мен кызыкпайм. Мен алтынга, күмүшкө кызыкпайм. Добур мамасына шакек тандап жүрдү. Добур өзүнө Д деген алтын неме алайын деген да анан жок экен. Бул жерде чынында биз кирген себеби Шайсте жерин алып чыгып. Шайсте жерин сүйүндө экөөдө эки жака отуруп алып. Сонда башып атышат. Магазинге кирсем, мен бир нерсе алып аткам да. Анан мени карап мынтип коет. Прикольно. Ошондо билесиңер, бир дүкөнгө барсак, Кыргызстан деди. Атамбаев деди го. Биринчи айтты Назарбай деди, Казакстан деди, анан кийин no десе Назарбай деди. Анан кайсыл өлкөдөнсүң дейт, анан Кыргызстан десе, бир аздан кийин билбейм, Google'дан бир жактан карадыбы билбейм, анан кийин биздин силер кирип келгенден кийин анан айтты, Кыргызстан, Атамбай деп коет. Аябай күлдүк да. Ошо булар эми тили келбейт да. Анан Казакстанды Назарбай дейт иште, Кыргызстанды Атамбай дейт.